Жалал Абад облусунун Ала Бука районунун тургуну Мунира Тимурова жашоонун оорусун кабылып, боор оорусу менен жабыркап келет. Кайрымдуулук коомдук фонду ушул багытта иш алып барганын көрүп кайрылган. Биздин фонддун арты менен Мунира эжекебиз жалпы калың кыргыз элинен жардам суроодо. Мен Темирова Мунира 1979-жылы Жалал Абад областынын Ала Бука районунун Достук айылында төрөлгөнмүн. Мен 1 жашымдан апаман калганмын. 1998-жылы турмушка чыктым. Азыркы учурда 1 кызым, 1 балам бар. Турмуш жолдошум менен жашап жүрүп, ушул ооруга чалдыкканыман 2009-жылда мен ушу оорум себептүү жолдошум менен ажыраштым. Жолдошум мени таштап кетти. 2009-жылы тиш жулдурдум Ала Бука районунда. Тиш жулдуруп, 2010-жылынын август айында менин курсагым шише баштады. Мен беременнамын деп ойлоп жүргөнмүн. Анан барып УЗИге түшсөм, сироз печень болуп чыгып келгенмин. Сироз оорусу эмне оору экенин мен түшүнгөн деле эмесмин, көңүл деле бурган эмесмин. Бара алдан тайып калдым, күчсүздөнүп, бурдум канап, тишим канап, күндөн күнгө оорлоша баштадым. Мен Ала Бука районунун больницасында 10 күн лечение алдым. Андан Жалал Абад областына жөнөттү. Жалал Абад областында деле 10 күн лечение алып келсем, мен Бишкекке барасың дешти. Өзүмө келе албай калдым. Курсагымда шик чоң болду. Бишкекке барып, вируска каршы анализ тапшырдым. Ушундай сироз оорусу экен. БД вирусный гепатит болуп чыкты. Ошол 2010-жылдан бери кийин мен Бишкек шаарында жашап, ошол жерде ар 6 ай сайын лечение алып жүрдүм. Квартирада жашап жүрдүм. Балдарымды да ошол жакта окуттум. Бишкек шаарынын 32 мектебинде балдарым окушту. Өзүм ар 6 ай сайын лечение алам. Күнүмдүк дари, квартирам. Ушул мезгилге чейин аябай кыйналдым. Ата-энем жоктугунан, үйүм жоктугунан, эч каяктан эч кандай жардам жок. 5,5 миң пенсия акчам эле бар. Ошол жылдан мен ошо Бишкекте ар 6 ай сайын лечение алып жүргөндөн ичим шише баштай бергенден, шишик эч кайтпастан ичимен маткадан грыжа чыгып кетти. Ана 2013-жылы Мамакеев больницасында операция жасаттым. Кайрадан 2015-жылында дагы жарып чыгып кетти, шишиктен пайда болуп. Мен жумушка деле чыга албай калдым. Өтө кыйын абалда калып калдым. Эми мен суранат элем, бүт Кыргызстан элинен мени угуп турган болсо, биздин президентибиз Сооронбай Шариповичтан суранат элем. Ушу мага окшогон инвалидтерге кичине көңүлүңүздү буруп кетсеңиз дейт элек. Мен анан бул жакта YouTube'да көрүп аттам, бүт Индия өлкөсүнө барышып, Кыргызстан эли ушу боор оорусу менен, бөйрөк оорусу менен Индия өлкөсүнө ыйлап барышып, анан сүйүнч менен кайтып келишип аткандыгынан мен мени да ошолорго кошо жашагым келип, 2 балам үчүн жашагым келип, мен деле ушу Бишкектеги Кайрымдуу Бол фондунун башчысы Азамат Байматовду телефон номерлерини издеп, ушу мага деле жардамыңыздарды аябагылачы, мени деле ошол жактарга алып барып кегилечи, ушу 2 балам жаш калбасынчы деп өтө суранып, ушул балага кайрылып атам.
Жалпы Кыргызстан элинен суранат элем. Жардамыңыздарды аябасаңыздар. Өтүнүч катары дагы бир жолу суранат элем. Мунира Тимурова бул оору менен 2009-жылдан бери ооруп келет. Ата-энеси бул дүйнөдө менен кош айтышып кеткен. Бирок эжекебиз тарбиялап өстүргөн бир уул бир кызынын сый-урматын көрөмбү деп көзүнөн жашын алып отурат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө канчалаган кайрылууларды жасап, жана ал кайрылуулардын жыйынтыгы ийгилик менен, сүйүнүч менен жыйынталып келет. Кудайым буйрса, Кудайдан чоң үмүт кылабыз. Ар бир ишибиз ийгиликтүү болсо экен, жараткан зат ар бир кылган ниет, үмүт, тилектерибизди кабыл кылса экен деген үмүттөр жасалып, бирок ошол үмүттөр Кудайым буйрса орундалса экен деп келебиз. Мына бүгүн да бизге коомчулуктан өтө көп кайрылуулар болууда. Ошол кайрылуулардын баарына эле жардам бергибиз келип атат, себепкер болгубуз келип атат. Бирок анын баарына жетишүү мүмкүн эмес экен. Бирок бүт очередь менен, ирети менен карап келатабыз. Мына азыркы учурда дагы Жалал Абад областынын Ала Бука районунда Темирова Мунира аттуу эжекебиз бизге кайрылуу жасаган. Жашоо тагдыр өтө кайгылуу, өтө оор акыбал. Эки баланын энеси. Бүгүнкү күндө өтө оор акыбалда турат бул эжекебиз. Чындыгында оор акыбал, аянычтуу тагдырда турат. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, биз өтүнүч катары ушул мекендешибизге биз дагы колубуздан кандай мүмкүнчүлүк келсе, бар мүмкүнчүлүктү жумшашлыкка биз толук аракет кылабыз. Сиздер да аракет кылсаңыздар, жалгыз аттан чаң чыкпайт деген, жалгыз дарак бак болбойт деп аталар бизге даанышмандыгы менен айтып кеткен. Ошон үчүн бул сөздө чоң маани жатат. Анан келиңиздер, бул күнгө чейин дагы биз биргеликте иш жасап келгенбиз, жана да иштер жасашыбыз керек. Ушундай ийгиликтүү иштерди биз ишеним менен жеткибиз келет. Кудай буйруса, ошон үчүн бул эжекебизге да мына алдыда турган экрандагы реквизиттерге ошол өзүңүздөрдүн кичине колуңуздардан келген салымыңыздарды кошсоңуздар, бул эжекебиздин дагы балдарынын кашында аман эсен турушлугу, катарыбызда болгондугун кааласак, 100 сомдон болобу, 10 сомдон болобу салым кошсок чоң жакшылык болуп калат. Ошон үчүн Кудайдан үмүт кылабыз. Келиңиздер урматтуу мекендештер, кайдыгер карабай кол сунууну унутпаңыздар. Анткени бизге Кудай ушул мүмкүнчүлүктү берип тургандыгына шүгүр кылайлы. Ошон үчүн мындай дарттан жараткан алыс кылган болсун, ар бир жашоо өмүрүбүзгө жараткан татыктуу жашоо өмүр берген болсун. Кыргыз элибиз байыртадан кайрымдуу болуп, бири-бирин таштабай, жеңилин жерден алып, оорун колдон алып келген калкпыз. Ал эми азыркы заманда улуу элдин урпагы болгондуктан коомубуздун аярлуу катмарына кайдыгер карабайлы. Мунира Тимуровага азыркы учурда сиздин жардамыңыз керек. Андыктан кайрымдуу бол коомдук фонду менен сооп табуу жолунда сапарлашып болуңуз.